Эми биз урматтуу көрөрман ири заманбап субмаданияттар тууралуу дагы айта кетсек, адегенде эле ушу готтордон баштасак. Гот жоксо готтор булар биз буга чейинки сөз кылып кеткен панк субмаданиятынын кыртышынан өсүп чыккан. Демек булар ушу панктарга мүнөздүү болгон бир катар тышкы атрибутика, ошондой эле маданий ички табиятка дагы ээ болуп калышкан. Бирок албетте ошол эле убакта булар ошо заманбап мезгилге дагы мүнөздүү болгон бир катар маданий элементтерди иштеп чыгышты. Анан албетте мына ушунун баары бул готторду өз алдынча субмаданият катары мүнөздөгөнгө мүмкүнчүлүк берет. Негизинен биз буга чейин белгилегендей, панктар ушул хиппи субмаданияттардын мураскерлери катары булар коомго, коомдук системага, өздөрүн курчап турган коомчулукка карата мындай протесттик маанайдагы жүрүм турумдарын көрсөтүп, такай мындай демонстрациялар, эпатаж кылып келишкен болсо, бул готторго дагы мына ушундай жүрүм турумдагы ушундай стратегия деп коелу, мүнөздүү. Демек булардын жүрүм турумдугуна мүнөздүү болгон негизги стратегия катары мындай пассивдүү протест дегенди белгилеп койсок болот да. Демек булар готтор дагы өздөрүнүн ошо ички табияты, турган турпаты, ушу жүрүм турум модельдери, баалуулуктар системасы, дүйнөгө көз карашы боюнча булар пассивдүү протестти чагылдырып турушат да. Демек протест дегенибиз эмнеге каршы? Демек бул коомдук маданий нормаларга каршы, салттуу баягы коомдо калыптанган баалуулуктар системасына каршы пассивдүү протестти такай мындай демонстрациялап келишет. Анан готтор ушул акыркы мезгилдерде өзгөчө ич арамда бөлүнүп жарылууга дуушар болушту. Бул готтордун ичинен биз бир катар өз алдынча субмаданият катары карай турганда бир катар агымдарды бөлүп карасак болот. Бул антиквардык готтор. Антиквардык дегенибиз булар ушул орто кылымдарга мүнөздүү болгон, ушул 12-чи кылымдан баштап 15-16-чы кылымдарга чейин мүнөздүү болгон жана готика стилине ылайыктуу бир кийим кечек болобу, жүрүм турум болобу, мына ушуларды өздөрүнүн субмаданиятында такай мындай демонстрациялап турушат. Биз буларды антиквардык готтор деп коебуз. Башкача айтканда биз буларды дароо эле карап туруп биле алабыз. Булар ошо орто кылымдарда готика стилине мүнөздүү, ошондой модадагы деп коелу кийим кечектерди кийип жүрүшөт. Ошондой эле атайын ошондой бир тематикалык бир фестивалдарды, тематикалык жүрүштөрдү, акцияларды уюштурушуп турушат да. Андан тышкары ушул 2000-чи жылдары компьютердик технологиялардын, ушул өзгөчө ушул компьютердик илимдердин дээрлик биздин жашоо тиричилигибиздин бардык тарабына аралашы менен, ошондой эле маселен ушу адабияттын фантастикалык жанрында, мисалы киберпанк жанрынын калыптанышы менен ушу киберготтор деген аталышка ээ болгон ушул готтордун ичиндеги өз алдынча бир субмаданий агым келип чыкты десек болот да. Буларга эмне мүнөздүү? Буларга ушул фантастикалык, мисалы фильмдердеги же фантастикалык чыгармалардагы ошо авторлор тарабынан мүнөздөлгөн тышкы келбети буларды айырмалап турат да. Ошондой эле ушул готтордун ичинде кандай десем, бир радикалдуу мүнөзгө ээ болгон дагы бир субмаданий агым калыптанды. Бул фриктер. Фриктер эмнеси менен айырмаланат? Булар өзгөчө өзүнүн денесин модификациялангандыгы менен, башкача айтканда турган турпатын өзгөчө бет келбетин, жүзүн ушу пластикалык операциялардын жардамы менен, башкача айтканда хирургиялык жол менен модификациялап, өзгөртүп, маселен кашын үстүн томпойтуп, же болбосо бетинин бет сөөгүн, мисалы жаак сөөгүктөрүн өзгөртүп, мисалы эгин уштуу кылып, ошондой эле тиштерин уштуу кылып, уштатып атайын, кулактарын тештирип, пирсинг буларда кадыресе практикаланган көрүнүш болуп эсептелинет. Пирсинг бетинде эле гана эмес, дененин башка бөлүктөрүнө да ушул пирсингди колдонушат. Анан ошол менен катар эле
ушул фриктердин арасында ошондой эле деги эле ушул жалпы эле гот субмаданиятына ушул вампир стили деп коебуз. Ушул вампир стили дагы мүнөздүү да. Булар ушул вампирлерге биз баягы биз дегенибиз жалпы эле мисалы коомчулукта ошо вампирлер тууралуу албетте киноиндустриянын адабий чыгармалардын жардамы менен бизде ушу вампирлер тууралуу негизинен баягы жөнөкөй мындай стереотиптер калыптанган. Мына ушул өңүттөн алып туруп биз ошо готтордун арасында дагы ушул вампиризмге байланыштуу бир мотивдер, идеялар, ошондой маданий атрибуттар мүнөздүү экенин көрө алабыз да. Маселен, ошол эле кара түстөгү кийим, өзгөчө ушул боекторду жана косметикалык боекторду, бетке боек жабууну аябай кадырлесе практикалашат бул готтор. Жанагындай контакттык линзаларды колдонуу менен готтор өзүнүн көзүнүн карегинин түсүн өзгөртүп, мисалы ошол вампирлерге мүнөздүү болгондой кызыл же көк же сары түскө ээ болгон ушул линзаларды тагынуу менен булар ошол вампиризм стилин мындайча айтканда культивациялап турушат десек болот да. Ошол менен катар эле бул гот субмаданиятына дагы эмнелер мүнөздүү? Буларга ошо сада мазохисттик атрибуттар мүнөздүү. Ошондой эле оор чынжырларды тагынуу, деги эле металлдан жасалган ар кандай буюмдарды тагынуу, өзгөчө ошол кресттерди тагынуу. Бул жерден байыркы андык деп коет, байыркы кресттер. Мисалы байыркы Египет цивилизациясына таандык болгон крест. Ошондой эле кийинки учурда айрым учурларда биз ушул гот субмаданиятынан ошондой эле неонацисттик мүнөздөгү символикаларды дагы тапсак болот да. Эми ушул готторду бир караганда башка субмаданияттардан өзгөчөлөнүп турган тышкы келбети бул кара түс. Бул кийимдеги ошондой эле бетине жабылган боектогу кара түстүн үстөмдүк кылышы мына буларды башка субмаданияттардан айырмалап турган бир негизги бир үстөмдүк кылган бир атрибутика десек болот да. Ошон үчүн кийинки убактарда ошол жаштар социологиясында субмаданияттарды ирилештирүү, бир ири топторго бириктирүү тенденциясы да орун алууда. Мына ушул өңүттөн алганда ушул готторду биз жана дарк маданияты деп коебуз, жоксо кара түскө ээ болгон ушул субмаданияттарды бир топко бириктирип, аларды дарк маданияттар деп атап жүрөбүз. Ушул өңүттөн алганда гот ошо дарк маданиятына киришет. Дарк маданиятына кирген субмаданияттарды айырмалап турган негизги белги ушул кара түстүн үстөмдүк кылышы. Эми ушул жерден дагы моментти белгилей кетели. Биз жана башында айтпадыкпы, готтор бул буга чейин биз карап чыккан жана панк субмаданиятынын кыртышынан өсүп чыкты депчи. Панктар болсо биз айттык, булар ушу чачын жасалгасында жана иракез деп атап коюшкан. Жосо чачын төбөсүнө үйүп, тик тургузуп, ар кандай косметикалык каражаттардын жардамы менен. Бирок ошол эле убакта белгилей кетишибиз керек, иракез бул Америка Кошмо Штаттарындагы, азыркы Америка Кошмо Штаттарындагы жергиликтүү калк, жергиликтүү калктын аталышынан калган бир бул термин деп айтсак болот. Бирок тарыхый фактылар көрсөткөндөй, иракездер эч качан чачтарын мындай жасалгалаган эмес. Ошондой эле булар баягы душмандын баш терисин сыйрып алган күндө да алардын чачтарын ушундай жасалгалабаганы, маселен ошол жергиликтүү элдердин тарыхын изилдеген ошондой эле антропологдор тарабынан бул тарыхый факт мындайча айтканда далилденди десек болот. Мына ушул өңүттөн алганда иракез бул панктардын ойлоп табуусу деп койсок болот да. Готтор, баштапкы готтор ушу иракез жасалгасын алып жүрүүнү көздөшкөн экен. Айрым баштапкы готтор ушу иракезди жасап жүрүшкөн экен. Бирок бара бул чач жасалгасынан баш тартып, андан кийинки готтор, башка жаткан заманбап готтор бул чач жасалгасынан такыр эле баш тартышкан.
Демек, биз ушул Готтор менен катар эле заманбап субмаданияттардын катарында эмолорду да атап кетсек болот. Айрым илимий адабияттарда эмо кидс деп атап жүрүшөт. Эмолор, эмо субмаданияттын өкүлдөрү өздөрүн эмо кидс деп дагы атап калышканын биз байкайбыз. Бирок биз буларды жалпы жонунан эмо субмаданияты деп деген аталышты берсек, негизи илимий жактан дагы туура болот. Бул эми эмо субмаданияттын өкүлдөрүнө эмне мүнөздүү? Дароо эле биз ушул тышкы келбетинен баштасак да, бул эмо субмаданиятына мүнөздүү болгон эки түстү, эки гамманы ата кетсек болот. Бул кара, анан кызгылт, кызгылтым. Мына ушул эки гамма үстөмдүк кылат булардын кийиминде, чач жасалгасында, ошондой эле булардын ошо кийимдерин кошумча коозой турган ар кандай аксессуарларда ушул эки түс басымдуу кылганын дароо эле байкайбыз да. Мисалы, ошо эмо субмаданияты деп биз дароо эле ушул эки гаммага байланыштуу ар кандай кийим кечек болобу, аксессуарлар болобу, чач жасалгасы болобу, мына ушул детальдарга көңүл бурсак, анда дароо эле бул субмаданиятты биз башка субмаданияттан ажыратып көрө алабыз. Ошо менен катар эле буларга өзгөчө чач жасалгасы да мүнөздүү. Бул бир көзүн жаап турган чачы узун түшүп, бир көзүн жаап эреже катар, анан чачтардын учтары жулуп алган сыяктуу мына ушул чач жасалгасы буларга мүнөздүү. Ошондой эле кулагын тешүү, пирсингти дагы кадыресе колдонушат ушу эмо субмаданияттын өкүлдөрү. Муну тоннелдер деп атап, кулактарды, ошондой эле мурунду тешүү булар да көп практикаланат. Тырмактарын кара түскө боёо, ал эми бутуна болсо кедаларды кийүү, анан баягы чыптап турган, чыпыйган шымдарды кийүү, ал эми үстүнө болсо жанакы биз жогоруда атап кеткен кара жана кызгылтым түскө ээ болгон ушул гаммалардын ар түрдүү айкалышындагы футболкаларды кийип, футболкаларында ошондой эле бул футболкада негизинен жанакы баягы белгилүү Голливуддук компаниялардын тарабынан чыгарылган жанакы мультфильмдердеги каармандардын сүрөттөрү дагы түшүрүлүп, мына ушундай тышкы келбет, ушундай тышкы кийим кечек эмолорду же болбосо биз жана жогоруда белгилеген эмо кидтерди башка субмаданияттардан дароо эле өзгөчөлөнтүп айырмалап турат. Ошону менен катар эле эмо субмаданиятына дагы эмнелер мүнөздүү? Ички табиятын, философиясын айта турган болсок, анда бул жерде негизинен өлүм темасы культивацияланганы дароо эле көрүнүп турат да. Өлүм темасы, ошондой эле депрессивдүүлүк, пессимизм, деги эле жашоого, курчап турган чөйрөгө, болмушка карата болгон пессимисттик көз караш. Мына ушул нерсе кандайдыр бир деңгээлде алардын тышкы келбетине дагы, анан жүрүм турумуна, балуттар системасына, көз карашына дагы кандайдыр бир деңгээлде проекцияланып турганын биз байкай алабыз да. Ошондуктанбы айтор булардын негизги аксессуары катары жанакындай кызгылт түскө ээ болгон тапанча дагы булардын негизги аксессуарларынын бири болуп эсептелинет да. Тапанчанын башына такап турган өспүрүмдүн сүрөтү, мындай бул эмо субмаданиятынын мындай стилистикалык бир чагылдырылышы деп койсок болот да. Ошондой эле бул эмо субмаданиятынын жүрүм турумунда мындай виктимдүүлүк, жосо өзүн курмандык катары элестетүү, курмандык катары сезүү, бир кандайдыр бир окуянынбы же тышкы таасирдинби, тагыраак айтканда бир зордук, зомбулук көрсөтүп аткан тышкы бир агрессордун курмандыгы катары өзүн позициялоо, ошондой өзүн чагылдыруу, анан ошону менен катар эле жана суицид темасы, өзүн өлтүрүү темасы дагы аябай культивацияланат да. Ошол жанакы биз жогоруда айтып өткөн тышкы маданий атрибутикаларында, жүрүм турумунда, булардын лексиконунда, мындайча айтканда жаргонунда, ошол менен катар эле маселен акыркы учурларда ошо социалдык тармактарда эмо
субмаданиятынын өкүлдөрүндө өзүнүн бир ресурстары пайда болду. Ошол ресурстарды мисалы биз барактап көрсөк, ошол суицид темасы алдыңкы планга чыгып турганы дароо эле көз көрүнөт. Мына ушул себептен көпчүлүк эксперттер өзгөчө акыркы мезгилдерде ошо субмаданиятынын зыяндуу таасирин, өзгөчө жана психикасы калыптана элек өспүрүмдөргө мына зыяндуу таасирин баса белгилеп, ошонун негизинде керек болсо ошо субмаданиятына тыюу салыш керек деген дагы пикирлерди айтып атышат да. Себеби булар өздөрүнүн жанакындай деги эле жалпы эле жашоо стратегиясы менен өлүм темасын, өзгөчө суицид темасын культивациялап, ошону алдыңкы планга чыгарып тургандыгы, алдыңкы планга койгондугу, мына ошону проекциялагандыгы өзгөчө ушул өспүрүмдөргө бир зыяндуу таасирди бере тургандыгын белгилешет да. Мына ушунун негизинде субмаданиятынын биз жогоруда айткандай такыр эле тыюу салуу темасы дагы козголуп келет.